Экинчиси немеде соткаларда Куран китептери бар да, Курандар бар да. Ошону экрандан чыгарбай, өчүрүлгөн абалда кирсе, ал жарай берет. Куду жүрөктө деле Куран бар го, жүрөк менен кирип чыгып атасыз, жүрөктү илип койгондан кирбейсиң да дааратканага. Жүрөк менен ушундай эле кеп болот. Анан Курандын өзүн көтөрүп киргенге болбойт дааратканага. Бирок Саудиянын акчаларында келме жазылган, Ихлас сүрө жазылган, ошо менен кирет да. Эгерде уурдап кетүү коркунучу бар болсо, анда булар жанагыдай бир кутчан ичинде болгон болсо, ошо менен кирсе болот деп айткандар дагы бар да. Бирок бул эми айла жоктун иши. Ошон үчүн жакшысы андай болбойт. Ошого Саудия же тыйын өзгөртпөдү. Буларчы келмени алып эле коюш керек болчу да. Антпесе тыйын болбой калат мунуку эмне. 1 сомунда деле бар, 2 сомунда деле келмелер бар да. Ихлас сүрөсү бар да. Ошондон анан алымдар ушундый зарылчылык деп Саудияны алып чыгарып берген. Биз айтабыз Куран акы киргенге болбойт. Сотканын өзү экранга чыгып калса бул болбойт, аны менен киргенге экран жабык болсо бир жөн. Анан азан чыкырып калган болсо, жана азан дароо чыкырбайт. Аны уюштурушкан. Түк 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 да анан кийин чыгарганда түк басып коюш керек, үн чыкпай калат наракка. Болду.